Саламатсыздарбы? Соңку дүйнөлүк жаңылыктар топтому менен тааныштырып, Нияз Ашматов. Орусия менен Иран жума күнү Оман булуңунда жана Индия океанында биргелешкен деңиз машыгууларын өткөрүшөт. Ал арада АКШ менен сүйлөшүүлөрдө Иран уранды байытууну токтотууга, запастарынын бир бөлүгүн башка өлкөгө, мисалы Орусияга өткөрүп берүүгө жана Америка тарап менен кызматташууга даяр экенин билдиришти. Бул 12 өзөктүк бомба жасоого жетиштүү материал деп билдирди The Wall Street Journal булактарга шилтеме берип. Иранын тышкы иштер министри Аббас Аракчи сүйлөшүүлөрдө жылыш болгонун, бирок жакында келишимге жетүү белгисиз экенин айтты. Ошол эле учурда АКШнын вице-президенти Джей Ди Венс АКШнын Иран менен дипломатиялык сүйлөшүүлөрү кандайдыр бир деңгээлде жакшы өткөнүн, эки тараптын андан кийин жолугушууга макул болгонун билдирди. АКШнын вице-президенти Джей Ди Венс шейшемби күнү АКШнын Иран менен дипломатиялык сүйлөшүүлөрү жакшы өткөнүн, эки тараптын андан кийин жолугушууга макул болгонун айтты. Ал эми Fox News каналына президент ирандыктар өзөктүк куралга ээ боло албагандыктан чечим табууга аракет кылып жатканын, ал эми Ирандын тышкы иштер министри Аббас Аракчи эки тараптын көптөн бери келе жаткан өзөктүк талаш тартышты чечүүгө багытталган сүйлөшүүлөрүндө негизги маселелер боюнча түшүнүшүүгө жетишкенин белгиледи. Ал бул келишим жакында түзүлөт дегенди билдирбейт, деди. A new window of opportunity has opened under which Бүгүн эртең менен Женевада Америка Кошмо Штаттары менен сүйлөшүүлөрдүн экинчи айланпасын өткөрүп, жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачылды. Сүйлөшүүлөр тиешелүү тараптардын жана кеңири аймактын кызыкчылыктарына жооп бере турган туруктуу жана жакшы бир чечимге алып келет деп үмүттөнөбүз. and the broader region. АКШнын атайын өкүлү Стив Ютков менен АКШнын президенти Дональд Трамптын күйөө баласы Жаред Кушнердин Иран менен биргеликте жүргүзүлгөн кыйыр сүйлөшүүлөрү Омандын ортомчулугу менен өттү. Омандын тышкы иштер министри социалдык түйүндөгү билдирүүсүндө алдыда көп иштер жасалышы керек, бирок Иран менен АКШ эмки так кадамдарын аныкташты деп билдирди. АКШнын расмий өкүлү Иран өзөктүк сүйлөшүүлөрдөгү кемчиликтерди жоюу үчүн алдыдагы 2 жуманын ичинде так сунуштарды берерин билдирди. Трамп Ирандагы режимди өзгөртүү эң жакшы иш болмок деген. Ал эми Ирандын 86 жаштагы жогорку лидери АКШнын анын өкмөтүн кулатуу боюнча ар кандай аракеттери ийгиликсиз болоорун эскертти. Америка сүйлөшүүлөрдө Ирандын ракеталык запасы сыяктуу өзөктүк эмес маселелерге да токтолду. Иран санкциялар алына турган болсо өзөктүк программасын чектөөнү гана талкуулоого даяр экенин жана уранды байытууну толугу менен токтотпой турганын же ракеталык программасын талкуулабай турганын билдирди. Акыркы 24 сааттын ичинде эле АКШнын аскер аба күчтөрү Иранга кеминде 6 Boeing E-3 Century абадан эрте эскертүүчү жана бутага алынуучу учактарын жайгаштырды. Бул жакынкы чыгышта ушул типтеги учактардын эң ири жайгаштырылышы болуп саналат. Америка Кошмо Штаттары Кытай менен Орусия өзөктүк куралын жашыруун сынаганына жооп катары ондогон жылдар бою коюлган мораторийге чекит коюп, өзүнүн өзөктүк куралын сыноого даяр экенин билдирди. 5 февралда Орусия менен жаңы башталыш келишиминин мөөнөтү бүткөн болчу. Эки өлкө ортосундагы дүрмөттөрдү жайгаштырууну чектөө боюнча акыркы келишим ушул айда президент Дональд Трамп Кытайды да камтыган жаңы келишим түзүүгө чакыргандыктан ал күчүн жоготту. Украина жана Орусиянын делегаттары АКШнын ортомчулугу менен Женевада өткөн 2 күндүк тынчтык сүйлөшүүлөрдүн биринчи күнүн жыйынтыкташты. Бирок тараптар жаңжалды токтотууга жакындап калганы тууралуу эч нерсе айтышкан жок. Сүйлөшүүлөр бүгүн да уланат. АКШ дээрлик 4 жылга созулган согушту токтотууну талап кылып келет. Дегени менен аймактын негизги маселеси боюнча Москва менен Киев бир чечимге келе алышкан эмес. Жалпыга маалымдоо каражаттардын маалыматына ылайык, Украинанын делегациясынын ичинде пикир келишпестиктер пайда болду. Айрымдары АКШнын колдоосу менен тез арада келишим түзүүгө умтулушса, ал эми башкалары этият позицияны ээлеп, шашылыш чечим кабыл албай жатышат. Орусия акыркы бир күндө өз аскерлери Украинанын энергетикалык инфраструктурасына ири чабуулдарды жасаганын жарыялады. Ал эми Украина ошол эле убакыт аралыгында орусиялык мунай ишканасына сокку урганын билдирди. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматы боюнча, орус күчтөрү акыркы 24 сааттын ичинде Украинанын аскердик объектилерине, энергетикалык инфраструктурасына жана дрон базаларына жогорку тактыктагы курал-жарактар менен дрондор менен сокку уруп, коргонуу күчтөрү 8 украиналык башкаруучу аба бомбасын жана 224 туруктуу канаттуу дронду атып түшүрдү.
Мындан тышкары Орусиянын түштүк батыш чек ара аймагында мунай иштетүүчү заводдо өрт чыгып, бир нече дрон чабуулдары болгону кабарланды. Камбоджанын премьер-министри Хун Манет өткөн жылы АКШнын президенти Дональд Трамптын ортомчулугу менен жетишилген тынчтык келишимине карабастан салгылашуудан кийин Таиланддын күчтөрү Камбоджанын аймагын басып алууну улантып жатканын айтты. Ал Таиландды талаштуу чек ара боюнча биргелешкен чек ара комиссиясынын ишин баштоосуна уруксат берүүгө чакырды. Камбоджа бийлиги ушул аптада Трамптын Тынчтык кеңешинин жыйынына катышуу үчүн Вашингтонго барып, жаңы орган чек арадагы кырдаалды басамдатууга жардам берет деп үмүттөнөөрүн билдирди. Декабрь айында ага атышууну токтотуу жана кайрадан салгылашууларды токтотууга карабастан чек ара сүйлөшүүлөрүндө жылыш болбой жатканы айтылган. Ватикан АКШнын президенти Дональд Трамптын Тынчтык кеңешине кошулбай турганын кабарлады. Анда Бириккен Улуттар уюму дүйнөлүк каатчылыкты чечүү үчүн тийиштүү орган экени, анткени кеңеш уюм менен атаандаша алат деген кооптондууларды жаратаары белгиленет. Январь айында Давостогу дүйнөлүк экономикалык форумда Трамп түзгөн кеңеш башында Газадагы тынчтык келишиминин жана Хамас менен Израилдин ортосундагы согуштан кийин аймакты калыбына келтирүүнү көзөмөлдөө үчүн түзүлгөн. Бирок анын максаты андан бери ар кандай эл аралык чыр-чатактарды чечүүгө чейин кеңейди. АКШ менен Европанын лидерлери катышкан 62-чи Мюнхен коопсуздук конференциясы аяктады. Тараптар трансатлантикалык өнөктөштүктүн жана глобалдык тартиптин келечеги боюнча бир нече күн бою кагылышып, өз ара түшүнбөстүктөрүн айтышты. Мюнхен коопсуздук баяндамасында азыркы учур саясий каачылыктын чордонунда турган доор катары сыпатталып, реформага караганда кыйратууну жактаган саясий күчтөр көптөгөн батыш коомдорунда нааразылыктан улам демократиялык институттарда күчөп жатканы айтылат. Кубанын борбору Гавананын көчөлөрүндө таштандылар үйүлүп, чымындар жана чириген тамак аштын калдыктары чогулуп баратат. Анткени АКШнын президенти Трамп Кубага мунай жеткирген өлкөлөргө тарифтерди жогорулатам деп коркуткан. Ошондон улам Кубада мунай запасы түгөнүп, таштанды чогулткан кызматтар ишин токтотууга аргасыз болушууда. Деңиз жээгиндеги Борбор калаанын көчөлөрүнүн бурчтарында картон кутулар, колдонулган баштыктар, желим бөтөлкөлөр жана чүпүрөктөр үйүлүп калган. Жөө жүргүнчүлөр жана велосипед тээп бараткандар бул чоң үймөктөрдү айланып өтүүгө аргасыз. Окумуштуулардын айтымында карыз эрте өлүм коркунучун 4 эсеге көбөйтөт. Себеби өнөкөт стресс жана кортизолдун жогорку деңгээли организм дайыма тынчсыздануу абалында болот. Кан басымы көтөрүлөт жана кан тамырлардын сезгенүүсү күчөйт. Бул ооруларды күчөтөт. Адамдар алкоголдук ичимдиктерге көбүрөөк берилип, дарыгерлерге азыраак кайрылышат. Жүрөк оорусу жана инсульт коркунучун жогорулатат. Дубай тез жардам кызматтарында роботторду колдонууда. Маалыматка ылайык, шаарда жаңы өрт өчүрүүчү робот иштеп жатат. Ал адамдар үчүн кооптуу шарттарда өрттөрдү өчүрүүгө жардам берет. Ал толугу менен алыстан башкарылат жана сенсорлор кооптуу аралашмаларды аныктайт. Ошол себептен робот өчүрүүчү кооптуу аймактарда ишеничтүү иштей алат. Болгону бир жылдын ичинде Кытай Unit 3 роботторун бир аз кооптондурарлык деңгээлге көтөрдү. Алардын былтыркы көргөзмөдөгү көрсөткүчтөрүн бул көргөзмө менен салыштырганда айырма өтө чоң. Алардын кыймылдары тезирээк жана так болуп калды. Анткени адамдардын баары эле мындай сальто секирүүнү жасай албайт. Бүгүнкү күнгө алынган эл аралык жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Саламатта калыңыздар.